Кутман күн, барыңарга салам. Бүгүн School Club салагын баштайбыз. Бүгүн бизде аналогия, демек, доскага көңүл бөлүп биз бир нече мисалдарды бүгүн чечмелейбиз. Кандай эмесе биринчи мисалдан баштасак, үлгү жупта бизге эталондук жупта үй, жашоо деген келген. Бул аналогиянын байланышын таап алсак, эң алгач эле биз негизи аналогия иштөөдө 5 эрежеге токтолобуз. Балдар өткөн сабакта караганбыз. Эң биринчи эле үлгү жупта байланышты табабыз. Үйдө жашайбыз деген мисал түзүп алсаңыз, демек үй жашоо бул орундук байланыш. Демек жазып коебуз орун деп. Үйдө адамдар дайыма жашашат. Ал эми кампа сактоо, кампада албетте сактайбыз эмнени? Буудайды, же болбосо парк сейилдөө дейт. Паркта сейилдейбиз. Бирок бул адамдар бара турчу жай, же болбосо эс ала турчу жай болуп атат. Базар сатуу, базарда соода кылат, сатат. Мейманкана түнөө, бул кандайдыр бир чет өлкөгө чыгып калсак, же болбосо кандайдыр бир аймакка барсак, ошол туристтер түнөш үчүн барышат да. Эми ошол алгачкы эле үлгү жупта караганда үй жашоо орундук байланыш болуп атат. Дайыма жашайбыз, кампада сактайбыз. Адамдарга керектүү нерсе да. Паркта сейилдейбиз, бул паркта адамдар эс алуучу жер, аякта жашабайбыз, ошон үчүн Б вариант туура эмес. Базарда сатабыз. Адамдар ошол жерге соода кылып керектүү азык түлүктөрдү же өзүнө керектүүлөрдү ала турчу жер. Бул жерде дагы жашабайбыз, ошон үчүн туура эмес. Мейманканада бир гана күн түнөш үчүн гана барышыбыз мүмкүн, ошон үчүн бул жооп дагы туура келбейт. Демек бизде А вариантыбыз туура жооп. Ушул эле жерде мисалы биз орун байланышты таптык. Орундуктар кандай болуп бөлүнөт? Албетте жашаган жер дайыма болот жана өзгөрөт. Ошон үчүн биз бул жерде дайыма жашайбыз, кампада дайыма сактайбыз деп алсак туура жооп болот. Экинчи мисалга токтолсок, алысыраак деген мисал келип атат. Алысыраак үлгү жупка караганда бул синонимдик байланыш. Синоним сөздөр. Алыс жер, ыраак жер. А вариантын карасак, узун, узунураак. Узун, узунураак. Бул ыраак мүчөсү салыштырма болуп атат. Ошон үчүн А вариант туура келбейт. Кийинкиси ысык, жылуу дейт. Жылуу менен ысык, биринчи суу жылуу болушу мүмкүн, анан ысык болушу мүмкүн. Ирети боюнча бул даража байланыш болуп калды, ошондо бул туура келбейт. Кууш, тар десеңер, бул жер кууш жер экен, бул жер тар жер экен десеңер, бул синоним боло алат. Синоним. Андан кийин салмактуу, көлөмдүү. Салмактуу нерсе башка, көлөмдүү нерсе башка. Мисалы, бул көлөмдүү ташкен, салмактуу ташкен десеңиз, бул ошо ташка байланыштуу сыпаттар келип атат, бирок көлөмдүү нерсе дайыма салмактуу боло албайт. Ошон үчүн бул жер толук эмес, синоним болуп калды. Ошон үчүн биз В вариантты туура жооп дейбиз. Эми ушул аналогияларды караганда биз ар бир байланыштарын таап алып, бардык вариантты окуп чыккандан кийин гана жалпылыкты карайбыз деген эреже менен гана туура жоопту таап ала атабыз. Анткени алыс жер, ыраак жер, кууш жер, тар жер. Кийинки мисалга токтолсок, муз катуу дейт. Демек үлгү жуп муз катуу. Бул муздун сыпаты. Муз дайыма катуу болот. Демек бул сыпат байланыш. Бул жерде дайыма деген ачкыч сөз. Дайыма деген ачкыч сөз, ошондуктан биз муздун дайыма катуу экендигин билебиз да. Кар дайыма ак болушу мүмкүн. Суу дайыма суюк, туура жооп болушу мүмкүн. Мөндүр майда чоң дагы болот. Ошон үчүн бул жерде туура эмес. Мөңгү дайыма калың болот деп айта албайбыз. Демек бул жооп да туура эмес. Эми үлгү жупка караганда биз муз катуу, абалы берилип атат, ошол учурда сыпаты. Муз катуу болсо, анда биз алышыбыз керек суу суюкту. Анткени бул жерде абалы берилип атат. Абалын алышыбыз керек да. Бул жерде кар ак болот, бул анын түсү. Ошон үчүн биз бул жоопту албайбыз. Демек туура жооп Б вариантында. Муз дайыма катуу болот, суу дайыма суюк болот. Абалы берилди да, ошол учурда бул жерде сыпаттык байланыш. Эми кийинки мисалга токтолсок, малчы, малчынын түрү койчу. Бул жерде жалпы нерсенин, бул жерде жалпылык берилип атат, малчы. Бул жерде анын түрү берилип атат. Малчынын түрү койчу. А вариантты алсак, уйчу, саанчы. Уйчу деп уй кайтарган адамды айтабыз, саанчы деп бул көбүнчө ошол уйду сааган кишини айтабыз да. Демек бул жерде экөө түр боло албайт. Эки башка түр жана түр болуп калды. Бул жооп туура келбейт. Бадачы эркек. Ошо бадачы уй кайтарган адамды бадачы дейбиз. Анын бирөөсү эркек киши. Бул жерде бадачы эркек. Ошо эркекке таандык. Андан кийин жылкычы, саяпкер. Ошол жылкычы, саяпкер. Жылкычы жылкы кайтарган адам, саяпкер жоргону же атты таптаган адам. Ушул экөөнү алмаштырбашыбыз керек. Бул жерде жылкычынын түрү саяпкер деген мисал боло албайт. Демек бул жооп да туура келбейт. Демек туура жооп кесиптин түрү касапчы. Г вариант туура жооп. Демек бул жерде биз жалпы нерсенин түрүн алдык. Демек кесиптин түрү касапчы, малчынын түрү койчу. Кийинки мисалга токтолсок,
тойго барып эмне алып келебиз? Тойлук алып келебиз. Демек бул тойго таандык түшүнүк. Таандык байланыш. Анткени тойго барганда көбүнчө ата-энелерибиз эмне алып келет? Тойлук алып келишет. Ал эми дүкөнгө барып биз ар кандай азык-түлүктөрдү алып келебиз, бирок бул жерде жоолук алып келди десе, бул жоопко болбой калат. Дүкөндөн барып жоолук гана сатып ала албайбыз. Ашканадан тамактанабыз, бирок бул жерде ашканадан тамак жасалат, ошол үчүн тамакты алып келет маанисинде эмес, тамак жасалат жана тамактануу маанисинде. Ошон үчүн бул жер орун болуп калды, бул жоопто туура келбейт. Кийинкиси олимпиада сыйлык. Олимпиадага барышыбыз мүмкүн, бирок бирөөбүз жеңебиз, бирөөбүз жеңилип калышыбыз мүмкүн, бирок олимпиададан дайыма сыйлык алып келүү мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул жер туура эмес. Анткени бул тузак. Ал эми базарга барып биз эмне алып келебиз? Базарлык алып келебиз. Базарга барып соода кылып, ошол алып келе турган нерсенин бардыгы бул базарлык болуп саналат. Демек туура жооп К варианты жалпылыгын алабыз. Ошол учурда бул таандык байланыш. Кийинки байланышка токтолсок, эмблема команда бул мисалда берилген. Эмблема бул ошол командага таандык. А вариантын карасак, герб мамлекет. Мамлекетти биз герби менен эмес, эмнеси менен тааныйбыз? Албетте туу, желек менен тааныйбыз да. Бирок атрибуттарына ошол герб, гимн жана башка кирет, бирок биз эмнеси менен таанышыбыз керек? Туу менен, желек менен. Бул жооп туура келбейт. Номер үй, үйдүн номери менен тааный албайбыз, себеби шаарда болобу, айылда болобу, ар бир үйдүн өзүнө тиешелүү номери бар, бирок ал үйдү биз номери менен тааный албайбыз. Кийинкиси адамдын ысымы. Адамга ысым таандык десеңиз болот, бирок ар бир адамдын өз ысымы бар. Ошон үчүн бул жооп тузак болуп калды. Ал эми унаа марка. Ар кандай унаалар бар, автоунаалар, ошонун маркалары ошол унаага таандык. Демек туура жооп Гсы. Демек биз ушул мисалдардан караганда биз орун байланыш, синонимдик байланыш, сыпат байланыш, жалпы нерсенин түрү жана таандык байланыштарды карадык. Эми биз ушул жерге эң алгач эле таандык байланышка токтолуп көрөлүк. Ушул мисалдарды биз кантип чечебиз? Аналогияда эң алгач ушул таандык байланыш келгенде керектүү маалыматтарды жазып алып туруңуздар. Таандык байланыш бул аналогияда кездешет. Таандык эмне таандык болушу мүмкүн? Албетте сиздерде суроо жаралышы мүмкүн. Албетте таандык бул затка жана нерсеге же адамга таандык түшүнүктөр. Эң алгач эле биз карайбыз символдорду. Символ деп эмнени түшүнөбүз? Албетте биз кандайдыр бир мамлекетти элестеткенде албетте анын желегин карайбыз. Демек жазып коебуз. Тоо бул мамлекеттин символу. Дагы эмне бар? Биз мисалы бүркүттү көргөндө эмнени көрөбүз? Албетте эркиндикке учкан куш. Демек ал бүркүт эркиндиктин символу. Жазып коебуз. Кийинки дагы бир мисалдарды кездештирсек болот. Мисалы тыйын чычканды көргөндө биз эмнени элестетебиз? Тыйын чычкан. Демек албетте тыйын чычканды көргөндө биз кандайдыр бир илгери соода кылышчу, ошон үчүн тыйындарды элестетишибиз мүмкүн. Же болбосо аккуу. Аккуу өзү назик куш. Аны көргөндө биз эмнени элестетебиз? Аккуу бул өзү назиктиктин символу, ошондой эле аны көргөндө биз сүйүүнү элестеттик. Демек сүйүү жазып коебуз. Сүйүү бул аккуунун символунда кездештирет. Ошондой эле бал арысы бар. Бал арысы дайым эмне кылып жүрөт? Алар дайым кызмат кылып, эмгектенип жүрөт. Демек биз алабыз эмгектин символу деп. Жана башка айта берсек абдан көп. Демек эң биринчи эле таандык байланышта биз символ катары келген, мисалы ушул сыяктуу мисалдарды тизмектеп жаза берсек абдан көп экен да. Ошондой эле биз башка мисалдарга токтолсок болот. Булардан башка мисалы эмнелер бар? Ар кандай оорулар бар да. Экинчиси ошол оорулар кандай органдарга таандык. Мисалы ар кандай оорулар болушу мүмкүн, ошол оорулар кайсы органдарга таандык. Мисалы тамак оорусу. Тамак оорусун албетте биз ангина дейбиз. Бирок ангина деген ооруну биз жүрөк оорусу деп айта албайбыз. Демек ушул ангинаны биз башканы коюп койсок, ал тамак оорусуна гана таандык оору болчу да, биз башканы жазып койсок, жүрөк, өпкө деп ал туура эмес болуп калат. Же болбосо мисалы өпкө оорусу десеңиз, өпкөгө гана тиешелүү оору десеңиз, албетте бул жерде ар кандай оорулар бар. Биз мисалы эмнени алалык? Туберкулез. Туберкулез оорусу ошол өпкөгө таандык. Кийинкисин алабыз. Мисалы ашказан.
ашказандагы органга кирет. Демек ашказан оорусу дайыма бул гастрит деп аталат да. Же болбосо көз оорусу дальтонизм. Бул терминдер көбүнчө латын тилинен которулгандыктан, көбүнчө башка тилде келет. Ошондуктан бул сөздөрдү билбей калсаңыздар, ошого таандык оору деп түшүнсөк болот экен. Тамактын оорусу ангина, өпкөнүкү туберкулез, ашказандыкы гастрит, көздүкү дальтонизм, же болбосо тери оорусу псориаз жана башка. Тизмектей берсек ар кандай да. Демек биринчи символ түрүндө, экинчиси ар кандай оорулары. Эми ушул эле жерде дагы бир мисал бар таандык байланышта. Мисалы биз ар кандай нерселерди, заттарды көргөндө элестетишибиз керек кимди деген суроо да. Мисалы биз хирургду көргөндө эмне эсибизге түшөт? Хирург албетте операция кылат, операция жасайт. Адамдардын ар кандай органдарын, албетте биз аны көргөндө эле биз эмнени элестетебиз? Скальпелди элестетебиз. Скальпель бул хирургдун ошол учурда жардамчысы, бирок биз үлгү жупка карата эгерде варианттарында таандык байланыш болсо, анда биз таандык вариантты алышыбыз керек. Эгерде ушул эле жерге мисалы сиздерге касапчы деген келип калса, касапчы бычак буга гана таандыкпы деп суроо беришиңиз мүмкүн да. Албетте касапчы бул мал сойгон адам, бычак анын жардамчысы. Бул жерде таандык эмес, себеби бычакты башка адамдар да колдонот. Ким колдонот? Ар кандай адамдар колдонот, ашпозчулар колдонушу мүмкүн, ашпозчу. Же болбосо жөн гана ар бир адам колдонушубуз мүмкүн. Ошон үчүн касапчыга да бычак таандык, ашпозчуга да бычак таандык болгондуктан экөөнүн жардамчысы болуп калат. Ал эми хирургка гана таандык скальпель, анткени скальпелди эч ким колдонбойт хирургтан башка. Ошон үчүн биз таандык байланыш деп алабыз. Же болбосо дагы ушул сыяктуу күнүмдүк жашоодогу ар кандай мисалдар бар. Мисалы биз окуучуну көргөндө эмнени элестетебиз? Күндөлүктү. Күндөлүк бул ар бир адам күнүмдүк турмушунда жазып жүрчү күндөлүк эмес, ошол мектеп программасында баа койдурула турган ар бир окуучунун эмнеси, журналы да. Үй тапшырмаларын жаза турган жана баалоо системасы ошо күндөлүккө жазылат. Ал эми мугалимди көргөндө эмнени элестетебиз? Албетте мугалимди элестеткенде биз журнал жазабыз да. Демек окуучуга күндөлүк таандык, мугалимге журнал таандык. Демек бул жерде таандык байланыш символ биринчи түрү, ар кандай символдор, экинчи ар кандай оорулар жана үчүнчү ар кандай адамдарга таандык болгон түшүнүктөр да. Ушул эле жерге мисалы балыкчыга эмне таандык? Албетте кайырмак. Ошол эле учурда кайырмак балыкчыга таандык десеңиз болот, бирок кайырмакты жөнөкөй деле адамдар колдонот. Мынтип койсок, эгерде сүйлөм түзүп, балыкчы кайырмак менен эмнени кармайт? Балык кармайт. Жылкычы укурук деп туруп, укурук менен эмнени кармайт? Албетте жылкыны кармайт. Анда биз бул учурда алсак болот ошол адамга таандык түшүнүктөр. Балыкчы кайырмак менен балык кармайт, жылкычы укурук менен жылкыны кармайт. Демек сиздер дагы үйгө тапшырма болот. Бул таандык байланышта кандай символдорду билебиз, кандай оорулардын аталыштарын билебиз жана кайсы органдарга таандык. Ошондой эле ушул сыяктуу күнүмдүк жашообуздагы мисалы врачты көргөндө эмнени элестетесиз, программистти көргөндө эмнени элестетебиз, космонавттарды көргөндө эмнени элестетебиз, суучулдарды көргөндө эмнени элестетебиз деген сыяктуу ар бир адамдардын жана жаныбарларды көргөндө эмнени элестетебиз, ошол нерселерди таандык кылып жазып чыгабыз. Бул силерге тапшырма. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми кийинки байланышка өтөлүп, биз ар бир доскага жазылган мисалдардын үстүнөн кайрадан кайталап иштеп коелук. Бул жерде түр байланыш өткөн сабакта да караганбыз, бирок бул жерде каалагандай нерсенин түрүн карасак болот. Эми ушул эле жерге мен силерге мисал менен түшүндүрүп көрөйүн. Берилген үлгү жупта бизге сары ар кандай нерселер бар, бирок бизге сары калемпир деген үлгү жуптагы мисал келди. Варианттары сары эмне болушу мүмкүн? Сары албетте коон болот. Сары эмне бар? Сары алча бар. Сары дагы эмне бар? Сары союз бар. Ошондой эле сары помидор бар. Эми ушул жерде биз жалпы нерсенин түрүн алып атабыз. Бизге үлгү жупта берилген сөз бардыгы сары болду. Бул жерде түсү болду. Калемпирдин бул жерде түсү. Сары деген калемпирдин түсү, бул дайымабы деген сөз. Албетте дайыма эмес, бул өзгөрөт. Калемпирдин түсү бул түрү. Демек өзгөрөт.
Сары коон бул дайыма болобу? Албетте дайыма. Бул туруктуу. Демек жазып коебуз туруктуу деп. Туруктуу нерсени албайбыз, өзгөргөн нерсени алышыбыз керек. Үлгү жупка карата сары алча. Алча өзү кызыл болот, жашыл болуп көк болуп, анан бышкандан кийин сары, кызыл болуп бөлүнөт түрлөргө. Бирок бул жерде жемиш болуп калды. Ошондуктан муну алганга болбойт. Сары сабиз дайыма сары, ошон үчүн муну да албайбыз. Ал эми туура жоопто биз сары помидор десек, туура жооп, анткени помидор дагы өзгөрөт. Ал дагы жашылдан кызылга чейин өзгөрөт. Ошол эле учурда экөөнүн жалпылыгы жашылча болду. Демек түр байланышында биз караганбыз, жалпы нерсени түрлөргө ажыратабыз. Каалагандай жалпы нерсе болушу мүмкүн. Жана түр жалпы ушул эле нерсе ордо өзгөрөт, алмашат жана түр болушу мүмкүн. Мурдагы видеолорду кайра карап койсоңуздар болот, эсибизге түшүрүп. Андан кийинки бизге сыпат байланышы берилген. Эми бул жерге жазып коюңуздар. Заттын сыпаты. Сыпат байланышында эң алгач эмнеге токтолобуз? Албетте сыпаттар экиге бөлүнөт. Туруктуу жана өзгөрмөлүү. Өзгөрөт да. Демек, туруктууга биз дайыма деген ачкыч сөздү пайдаланабыз. Өзгөргөнгө кээде деген сөздү пайдаланабыз. Эми ушул жерде карап көргүлө, заттын сыпаты экиге бөлүнөт экен. Кандай деген суроого жооп берген? Албетте биз сынатошто эстеш керек. Кандай нерсе туруктуу болот, кандай нерсе өзгөрөт. Мисалы, биз бул жерге ар кандай нерселерди алышыбыз мүмкүн. Мисалы, кар дайыма ак. Кардын ак экендигин билебиз. Бирок гүл дайыма ак деп айта аламбы? Албетте айта албайм, анткени гүл дайыма ак эмес, ал өзгөрөт. Кийинкиси, мисалы, бул жерге жазып коюшубуз мүмкүн. Жол түз деп. Жол түз болушу мүмкүнбү деген суроо. Жол түз анын туруктуу сыпаты катары берилсе, бул жерге берилиши мүмкүн. Жол таштак деп. Таштак жол дайыма эле эмес, өзгөрөт. Бирок бул жерде эмнени байкадыңыз? Жол түз болгондо плюс сыпатты байкап атабыз, жол таштак болгондо минус сыпатты байкап атабыз. Демек, плюс минус сыпаттардагы ушул сыпат байланышында туруктуу жана өзгөрмөлүүгө минус плюс болуп кирет. Ошого жараша плюс же минусту карашыбыз керек экен. Же абалы берилсе, мисалы, суу дайыма суюк, суу дайыма суюк болот. Же болбосо чай кайнатылган болот. Же дагы эмне болот? Тамак бышкан. Демек, булардын бардыгы эмне болушу мүмкүн? Туруктуу сыпат болушу мүмкүн. Бул жерге жазып коюшубуз мүмкүн. Суу жылуу. Дайыма эмес. Чай кайнатылган жасалышы болуп атат, бул жакка жазып коет балык кургатылган деп. Бирок балык дайыма кургатылып жасалбайт да. Тамак бышкан мүмкүн эт деп туруп чийки деп коюшу мүмкүн. Демек, бул жерде биз минус сыпаттарды байкап атабыз. Эми достор, сиздерге үйгө тапшырма катарында карайбыз. Заттын сыпатында кандай деген суроого жооп берген? Сынатошто эстейбиз дагы. Сынаточ өңүтүсү, даамы, формасы, көлөмү, жасалышы, түзүлүшү жана оң сыпат, терс сыпаттар бар. Ушуларды биз туруктуу жана өзгөрмөлүү сыпаттар кайсы? Алдыдагы биздин каникул учурларында бош убактыбызда эмне кылышыбыз керек? Убакытты текке кетирбей, ушундай мисалдарды көбүрөөк жазышыбыз керек. Канчалык көп сөз билсеңиздер, канчалык өзгөрмөлүү сыпаттардан көп билсек, ошончолук бизге жакшы болот. Бул силерге тапшырма. Андан кийинки байланыштар бизде орун байланыш берилген. Орун байланышты карайлык. Орун дегенде эмнени түшүнөбүз? Мисалы, орун же жер. Орун же жер. Бизде ар кандай орундар бар? Орун же жер. Ал кимге таандык, эмнеге таандык? Албетте, биринчиси ар кандай кесип ээлери, адамдарга таандык орундарды алабыз. Экинчиси жан жаныбарларга. Үчүнчүсү буюмдарга. Демек, ушул 3 орундукту алабыз. Мисалы, адамдарды ала турган болсок, хирург. Жалпы сан каякта болот? Албетте, ооруканада болот. Демек, бул жалпы орду экен. Ошонун эле жеке орду бар хирургдун. Ал жеке орду, хирург жалпысынан ооруканада болсо, албетте жеке операцияда болушу мүмкүн. Же консилиумда болушу мүмкүн, чогулушта. Ошол эле жерде, мисалы, бул жерде башканы алып көрөлү. Ырчы каякта болот? Ырчы жалпысынан, мисалы, концертте болсо,
Конкреттүү түрдө каякта болот? Албетте же сахнада ырдашы мүмкүн, же кандайдыр бир студияда жаздырышы мүмкүн, же болбосо ар кандай чет өлкөдө болушу мүмкүн. Демек жазып коебуз конкреттүү түрдө студияда ыр жаздырып атышат деген сыяктуу. Андан кийин ар кандай кесиптерден мугалимдерди алалык. Албетте мугалим бизге баарыбызга түшүнүктүү, ал каяка барат? Иштөө. Албетте иш үчүн мектепке барат. Конкреттүү түрдө кайсы класста болушу мүмкүн? Класс конкреттүү түрдө ошол кайсы сабагы боло турган математика кабинетинде же физика кабинетинде класста болушу мүмкүн. Ал эми жаныбарларды ала турган болсок, мисалы токойдо жан жаныбарлардын, жапайылардын баардыгы жашашат. Ошол жерде алабыз мисалы аю. Аю жалпысынан токойдо. Ошол эле учурда аю конкреттүү түрдө каякта болушу мүмкүн? Албетте кыш мезгилинде учурда чээнде. Демек жазып койгула, бул жерге конкреттүү ошол гана жаныбарга жашаган местосы, орду. Кийинкиси сууда же көлдө. Жалпысынан балыктар болот, киптер болот, же болбосо суу жаныбарлары болот. Ал эми ошол эле балыкты ала турган болсок, конкреттүү түрдө адам тарабынан багылса, аквариумда. Аквариум конкреттүү адам тарабынан багыла турган жер. Кийинкисин алабыз, мисалы булбул. Жалпысынан токойдо, талаада. Ошол эле булбул үйдө адам тарабынан багылса, албетте капаста болушу мүмкүн. Капас деген сөздүн маанисин билбей калышыңыздар мүмкүн. Капас бул үйдө багыла турган клетка да. Эми буюмдарды алалык. Буюм ашканада. Ашканада албетте муздаткыч болушу мүмкүн. Чарык каякта болот? Чарык деген зат болуп атат. Ал устаканада болушу мүмкүн. Устаканада чарык эмне үчүн турат? Албетте бир нерселерди курчутуш үчүн, буюмдарды курчутуш үчүн турат да. Же болбосо унаа, машина. Гаражда болушу мүмкүн. Бул конкреттүү. Жалпысынан көчөдө, жолдо, тоодо, жана башка. Демек бул жерде орун байланышты алганда биз сиздерге Telegram каналга ар кандай онлайн сабактарды дагы ошол учурда онлайн тесттерди киргизип жатабыз. Ошол жакта сиздерге кайсы мисалдар түшүнүксүз болуп калса, албетте комментарий бөлүмгө жазып койсоңуздар болот. Биз ошолорду карап, видеолорду тартканда мүмкүн болушунча түшүндүрө кетебиз. Эми орун байланышына сиздерге кайрадан кайталайбыз. Кесиптер ар кандай, мисалы ырчы, хирург, мугалим, же болбосо программист, жана башка адамдардын орундары жалпысынан каякта, жеке каякта болушу мүмкүн. Же болбосо ар кандай жаныбарлар бар. Бизге жаныбарларды атоо абдан көп да. Канаттуулар, куштар, жаныбарлар, суу жаныбарлары, сойлоочулар, жана башка курт кумурскалар. Жалпысынан каякта конкреттүү түрдө кайсы жерде жашайт? Ошондой эле ар кандай буюм тайымдар, биздин күнүмдүк жашообузда колдонулган буюм тайымдардын жалпы местосы жана ал конкреттүү түрдө кайсы учурда колдонулат? Ошолор жазып коебуз. Мисалы, жөн гана айта турган болсок, суур жалпысынан каякта болот? Ар кандай талаада болушу мүмкүн, токойдо болушу мүмкүн. И ошол эле учурда суурдун конкреттүү местосы бул ийинде гана жашайт да. Ошол сыяктуу бизде абдан көп мисалдар бар. Ошолордун бардыгын биз үйдөн үй тапшырма катары карап жазабыз.